тушкийдин аты Жайкы Саратан. Жайкы Саратан жайында гүлдөр гүлдөп баары бышып турган кезди элестеткен тушкиз. Чачыктары менен бул кооздук үчүн жасалган. Мына чачыктары ошо сайылган саймалардын өңдөрү менен төпкөлүшүп турат. Кыргыздын улуттук үйдөгү эң башкы кооздуктардын бири ушо тушкиз деп ойлойм. Анан ошо менин оюмдагыдай ар бир үйдө тушкиз илинип турсун. Тушкиздин ар кандай түрүн жасаганга азыр даярданып жатам. Серия, ошо тушкийден сериясын чыгарам деген оюм бар. Ойлар жөнүндө ошо Жайкы Саратан мунун аты ошондуктан бул гүлдөрдү элестетет. Мына бул болсо тюльпан, бул гүлдөп аткан гүлдөр ошол. Бирок бунун баары оймо менен чагылдырылган, баары тең оймо. Оюнун түбү бизде ошо жаныбарлар дүйнөсүнөн алынган, өсүмдүктөрдөн алынган да. Оюнун баары эле мен ойлойм бүт элдерде ошондой жаныбарлар дүйнөсүнөн анан ою тиги өсүмдүктөрдөн алынган болчу. Бул ортосундагы да орнаменти ошол четиндеги оюндарга төпкөлүшкөн. Эми бул муну дагы жанагындай эскизи жок эле кездеменин бетине тартып туруп, бирөөнү тартып алып туруп, анан баарын көчүрүп. Сайганда жибек жип менен сайылды бул. Анан сайма сайган машине менен сайдым. Кээ бирде бул сайма сайган машиненин касиети да абдан жакшы болот да, колго сайгандыкы башкача болуп калат. Сайма машине менен сайсаң бул аябай ийкемдүү болот да. Кооздукка бир кошконго бир касиеттери бар да, сайма машине. Кээ бир сайманы болсо машине жарабай калат, колго сайыш керек. Сайма сайып, ушу мени көп жумушумду аткарып берген машинем көп жылдардан бери. Экөөбүз иштешебиз. Ушу машине сайманы жакшы саят. Баягы илгерки Союз убагында сайма сайган машине болчу, Россиядан келген. Анын үнү аябай катуу болчу. Аябай катуу болуп, анан сайма сайганда ошол кыйын болчу да. Бул болсо Кытайдан келген машинелер абдан жакшы. Кичинекей эле мотору бар. Бул сайма пано болсо жайлоодогу бир көрүнүш да. Баарыбыз эле айылдан чыкканбыз да. Айылыбыз алтын төрүбүз дегендей. Аалам айылдан башталат, айылдагы жайлоодон башталат. Бала кезде баарыбыз эле ошо жайлоодо жүргөнбүз да. Жайлоодо Каркыранын жайлоосунда ушундай кооз керемет дүйнө өзүнчө. Анан ошону элестетип, анан бир сайма сайайын ошо жайлоого байланышкан деп ошо сайып баштадым. Анан ушундай эмгек пайда болду да. Кереметтин баары жаратылышта биздин
Кыргызстандын. Ошо жаратылыштан алган сайман бул дагы эскиси жок сайып баштагам. Колдун иши бул, колго сайып баштагам. Небереме арналган саймада бул небереме сайып атам. Материал кийиз. Кийиз, анан бул сайма жиптер менен сайып атам муну. Ошол абдан мээнетти талап кылат бул жумуш кол менен. Эми азыр менин возрастымда колго сайыш оңой эмес. Бул болсо сайма сайганда мага жардамчы болсун деп ушундай чакмактарды белгилеп алгам. Себеби ар биринин өзүнүн орду болуш керек да. Анан дайыма эле тиги муну эме менен чый албайсың да. Сызгыч менен чый албайсың да, карандаш булганат. Анан ошондуктан ошо бир күн, эки күн отуруп ушунун баарын чакмак кылып, орду-ордунан мага сайганга оңоюраак болсун деп ушинтип белгилеп алган болчумун. Анан небереме арналгандыктан бул жүрөктүн белгиси. Жүрөктүн белгиси барып, бияктан гүл болуп кетет. Гүлгө айланып. Анан жашыл, бул жашыл өң болгону бул өсүп өнүгүүнүн белгиси да. Өсүп өнүгүүнүн белгиси, ошо небереме. Ушунун баары саймага толот. Саймага толот. Бул мен сайма сайып баштаганда мен өзүм билбейм мунун акыркы жыйынтыгы кандай болотчу. Бирок ошо сайып эле бир өзүмө жанагындай туюм аркылуу, сезүү аркылуу билем да мен. Бул жакшы сайма болот, момундай кылсам момундай болот деп эле ушинтип эле. Бул Жети ата деген коллекциям. Бул атадан балага, баладан балага кала турган коллекция. Муну болсо 1991-жылы Чокмору атындагы училищаны бүтүп, анан кыялга иштегени чыгып, окууну бүткөндөн кийин ошол жерге жолдомо алдык да, кыялга. Анан Жаат Печине көркөм сүрөт тартуу боюнча окууну бүткөм. Анан ошол эле цехке барып иштеп баштаганда, анан ушундай бир эргүү келип, анан ушу коллекцияны жасагам ошол кезде эле. Өзүм тартып, формасын тартып, анан ал жерде токарьлар бар да жыгачты формага келтирген. Анан ошо токарьларга барып, жасатып, размерлеринин баарын чейип, көргөзүп, ушундай кылып жасап бергиле мага деп. Анан жасатып алып туруп, анан өзүм сүрөтүн өзүм тартып, мына малдас токунуп отурган чоң аталарыбыз. Малдас токунуп отурат, мына жети ата. Жети ата. Анан ар бир атаны жазып койсо, например, мисалы атасы баласына белекке берет да, өзүнүн жети атасын жазып. Жети аталарыбыз жазылган. Анан бул баласына берсе, баласы өзүнүн балдарына калтырат да. Бул деле ошондой жанагы кылымдан кылымга кала турган кыргыздын каада салт үрп адатына байланыштуу ошол жети атабыз деген кыргызда аябай маанилүү. Кыргыз баласы эч убакта жети атасын унутпаш керек, билиш керек, ал шарт. Ошон үчүн ошого арналган белек сувенир бул. Белекке берсе да, ошо накта ошо кыргыз балдарыбыз үчүн жакшынакай белек деп ойлойм да мен. Ар ким өзүнүн атасын, жети атасын жазып алып, мисалы бир үйдүн атасы болсо, бир баласына белек берем десе, мына ушинтип жети атасын белекке берип, ошо жети атасын унуттурбай калтырса, абдан жакшы да. Жети атабыз унутулбайт. Баладан балага өтүп, кылымдан кылымга өтө турган белек да бул. Бул коллекция Азиянын ханышасы деп аталат. Кыргыздын деле ханышасы эмес, бүт чөлкөмдүн ханышасы. Үйлөнүү үлпетине арналган топтомдо 17 даана бар. Мында басым жасалганы шөкөлө менен кептакыяга. Ар бири ар кандай. Бул бычылыш жагынан да ар башка, оюмдардын салынышы жагынан да, өңдөрү жагынан да ар башка.
Анан мында деген кол эмгегти аябай көп талап кылды. Колдун иши абдан көп бу жерде. Жанагы майда стеклярус деп коет, ошолорду тигип, баарын курап, оңдоп, ошо айкалыштырып баарын өңдөрү менен алып келип, анан дагы чачыктарды колдонду. Себеби апаларыбыз чачыктарды колдонуп келген экен. Кийимдердин улугу баш кийим эмеспи? Ошол буларда баш кийимге абдан чоң басым жасалган. Мында креп шифон пайдаландым кездеме. Анан парча. Парча биздин илгерки кыргыздардын ата-бабаларыбыз пайдаланып жүргөн кездеме. Ошон үчүн парчаны коштум. Анан шуру, седеп, кооздуктарга тиешелүү буюмдарды колдондум. Ошо үйлөнүү тоюна кие турган кийимдерди өзүбүздүн ата-бабаларыбыз кийип жүргөн кийимдерге жакыныраак кылайын деп басым жасап, анан ушундай топтом пайда болду. Кыздын кийген кийити ошол топтомдо, Азиянын ханышасынын топтомунда кыздын болуп турган кези, ажар ачылып турган кези, кызыл гүлдөй болуп жанып турган кези, ошон үчүн шөкүлө кызыл гүлдү оймо менен сайылган. Абдан келишимдүү коочиси шлейф катарында тигилген. Көркүнө көрк кошуп толуктап турат деп ойлойм ушул кийимди. Чачыктары, өңдөрүнүн баары өзгөчө. Анан ортодо кийип турган шөкүлө, кыз турмушка чыгып атканда шөкүлө кийип кетсе, кайненеси элече оролгон. Ошол ортодогу шөкүлө болсо, ошо элечек менен шөкүлөнүн айкалышы. Сардалгыз, сен да жалгыз, мен жалгыз. Берейин десем алтаңгыз, бере албадым сардалгыз. Өтүңдүн өкчөсү кылдан бекен сардалгыз. Экөөбүздүн ортобуз азымдан бекен сардалгыз. Өтүңдүн өкчөсү кылдан бекен сардалгыз. Экөөбүздүн ортобуз азымдан бекен сардалгыз. Мен буларды ошол подиумга чыкканда эле кийгизгем. Бул 2013-жылы жасалса да, муну эл көрүп элге чыга элек. Буйруган ар нерсенин буйруган убагы болот эмеспи? Анан ушул азыр убакыт учуру келди го деп ойлойм. Азыр чыгарайын деп атам. Ошо сатыкка да, анан элдерге дагы мындай үйлөнүү тоюна да кие тургандай кылса, ошого да даяр. Бул кыздын кийип турган үйлөнүү тоюна арналган кийими. Азыркы заманда айкалыштык кыздар ак гүл тагынып үйлөнүү тоюна кийип атышпайбы кийимдерди.
ошого жакын болсун, кыздардын каалоосуна жакын болсун деп бир өзгөчө вариант менен жасадым. Бул дагы ошондой эле кол эмгекти талап кылган жакшы иш. Kişinin kana çulpuna cangandı Beşür görgana cigandı Ilgeri apalarыбыз кеп такыя кийгизип анан шөкүлү кийгизген. Жарқылда гүлжан қариды Айна гүл жайқы таңы супанды салғанды Мындан сырткары жаңы босогон аттаган колуктуунун башына сала турган жоолуктар топтомун заманбап үлгүдө жасап келет. Ал эми элечектин мындай үлгүлөрү да кыз келиндерге арналган эл аралык деңгээлдеги көргөзмөлөрдө көпчүлүктүн көңүлүн буруп келет. Ата бабабыздын кол өнөрчүлүк көркөм өнөрүн улуу муундан таберик катары өткөрүп алып, бүгүнкү күндө ар тараптуу өнүктүрүп, дүйнө элине даңазалап келген Кыргыз Республикасынын сүрөтчү айымдары жана искусство таануучуларынын ассоциациясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Казак Республикасынын улуттук дизайнерлер академиясынын академиги, Евразиялык дизайнерлер союзунун мүчөсү Аружан Алымкулованын чеберчилигине ортоктош болдуңуздар.